Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарды ислам диніндегі ең чоң майрамдардан болгон бир майрам, орозо майрамы менен куттуктайбыз. Алла субхана ва таала үйүңүздөргө береке, жашооңуздарга кененчилик, диниңиздерге бекемдүүлүк каалап, Алла субхана ва таала эки дүйнөдө мусулмандардын даражасын көтөрүштүгүнө тилек кылып кетебиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул айт биздин мусулмандардын эң чоң майрамдарынан бирөөсү. Бүгүн жей турган, иче турган, курсанчылык менен өткөрө турган күндөрдөн бирөөсү. Айтты Алла субхана ва таала эмне үчүн сиз менен бизге берип жатат. Уламаларыбыз айтат, 30 күн орозо кармап, ошол Аллага жогору даражада ибадат кылгандан кийин Алла субхана ва таала мына эми пендем сага майрам кылып берилген күн, жегин, ичкин, курсанчылык менен өткөргүн деп Алла субхана ва таала буйруган күн. Кандай эле курбан айтта ажылык кылып туруп инсандар ошол тафас, жүдөөдөн чыгып Алла субхана ва тааланын ибадатынан бошогондон кийин Алла субхана ва таала дагы не кылып майрам кылып берет. Ошол ибадаттын не Алладан разычылык катары сиз менен бизге майрам кылып берген. Демек ошондой экен, бүгүн Айд дил Фитр, орозонун айты, тирүүлөрдүн майрамы. Тилекке каршы урматтуу туугандар, бул майрамды өлүктөргө дагы майрам деп ойлоп алганбыз. Бул сиз менен биздин катачылыгыбыз. Бул майрам тирүүлөрдүн майрамы. Жей турган, иче турган, бири-бирини куттуктай турган, бири-бири менен акыбал сурай турган күн. Ал эми өткөн кишилерге бүгүн Куран окутуш керек, ага мал союш керек, айттыгын кылыш керек деп түшүнүү, бул урматтуу туугандар, бул адашуу, бул динде жок нерсени көтөрүү. Ошондуктан биз урпактарыбызга, элге ушул нерсени таркатайлы. Эмнени? Бул айт сиз менен биздин бир жыргай турган күнүбүз. Өлүктөргө ыйлап, өлүктөргө аза күтө турган күн эмес, урматтуу тууган. Рамазан айында, урматтуу тууган, сиз менен биз ошондой бир күнөө иштерден сак болууга аракет кылдык. Адал нерселерди жөөдөн сактандык. Бизге адал эле. Бирок Алла субхана ва таала ошол орозону фарз кылган себебинен биз адал нерсени жөөдөн сактандык. Бул нерсе бизге эмнен үйрөтүштүгү зарыл? Орозодон кийин арам нерседен да сактануу керек экендигин Алла субхана ва таала тарбия кылып жатат. Ошондой эле башыбызды бириктирдик, ифтарда чогуу болдук, таравихтерде, хатмы Курандарда чогуу болдук. Бул инсандардын башыны бириктирүү бир ай бою ушуга тарбия кылып жатат. Бүтүн жашоосунда инсандар башыны бириктирип жашасын. Бүтүн жашоосунда инсандар ифтарда кандай берешен болсо, ошондой берешен болсун. Таравихтерде кандай намазга бекем болсо, бүтүн жашоосунда 5 убак намазга ошондой бекем болсун. Негизгиси, урматтуу туугандар, бөлүнүп жарылбасын, башыны бириктирсин. Ошол негизде Алла субхана ва таала сиз менен бизге бир жылда бир Рамазан айыны берген. Ошондон биз тарбия алып, мындан ары жашообузду ушуну менен улап кетишибиз зарыл. Ошол такыбалыкты бүтүн жашообузда кармап кетишке Алла субхана ва таала сиз менен бизге насип этсин. Алла таала Али Имран сүрөсүнүн 102-103 аяттарында: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун ва атасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu». Иман келтирген инсандар, Алладан кандай коркуш керек болсо ошондой корккула. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун, силер мусулман болгон абалда гана өлгүлө дүйнөдөн. Жана Алланын жибин бекем кармагыла. Ва ла тафаррaqu, эч качан бөлүнүп жарылбагыла.
Урматтуу тууганым, бул Алла субхана тааланын кереметтүү жана берекелүү аяты. Эмне деп жатат? Биринчиден Алла субхана таала инсандардан Алладан кандай коркуш керек болсо, ошол коркууну сурап жатат. Биз бүгүн Алла субхана тааладан коркуп жатабызбы, же чоңдордонбу, же башчыларданбы, же элденби? Ар бир инсан өзүн биринчи түздөсө, Аллахтан коркуу биринчи сезимин алып келсе, экинчи мусулман болгон абалда гана өлгүлө. Бул дегени тафсир уламалар айтат, жашооңду мусулмандар кандай уласа, ошондой ула. Сага өлүм келгенге чейин мусулмандар кандай амал кылса, ошондой амал кылып дүйнөдөн өтүп кет дегени. Мындай эмес, урматтуу тууган, биз каалаган жашоо менен жашоо эмес. Биз айт күндөрү өлүккө мал союу, бидият иштерди кылуу, өзүңүз каалаган амалдарды кылуу шариятта барбы жокпу? Бул мусулман болгон абалда өлүүгө жатпайт, урматтуу тууган. Экинчи Алла Тааланын бизге берип аткан тапшырмасы мусулман болгон абалда өлгүлө. Үчүнчү, Алла Тааланын жибин бекем кармагыла. Жибин бул Куран жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси. Бул эки нерсени бекем кармагыла, вала тафарраку, эч качан бөлүнүп жарылбагыла. Туугандар, бүгүн мусулман кафир бөлүнүш эмес, мусулман менен мусулман бөлүнүп жатат. Бул бизге урпактарыбыздын динсиздикке келиштигине бул себеп. Биз качан урпактарыбызды диндүү болуштугун кааласак, бүгүн бир жакадан баш чыгарып калыштыгыбыз зарыл. Ал инсан мусулман. Алла субхана таала сиз менен биз башка бирөөдү жаман көрүшкө эч качан уруксат бербейт. Эмне үчүн? Сиздин эч качан мусулманды жаман көргөнгө акыңыз жок. Себеби Алла субхана таала жакшы көргөн себебинен жүрөгүнө иман нурун салып жатат ал кишинин. Ал киши мусулман, ал киши имандуу. Эгер Алла субхана таала ошол сиз жаман көргөн кишини жаман көргөндө ага иман нурун бербейт эле. Урматтуу тууганым, Алла субхана таала бул аятта үч нерсени үргөттү. Ошондуктан сиз менен биз Алла көрүп турат. Алла Таала сиз менен биз кайсы жерде болбойлу көрүп турат, угуп турат, билип турат деген ишенимди киргизмейинче бул аятка амал кыла албайбыз. Өтө чоң алымдардан бирөөсү өзүнүн ушундай бир медресеси бар экен. Ошол медресесинде сабак берип жатып, бир баланы дайым көрөт экен. Көзү кызарып, уйкудан калган абалда жашоосун өткөрүп жаткандыгын устазы көрүп туруп, жанындагы шериктерден бир күн сурайт. Бул бала эмне үчүн көзү кызарган, чарчаган абалда жүрөт? Ошол студенттин шериктери айткан экен, бул түнү менен Куран окуп чыгат. Устазы чакырып сураган экен, эмне үчүн көзүң кызарып, чарчап жүрөсүң десе, мен түнү менен Куран окуп чыгам устаз. Ошондуктан чарчаган абалда жүрөм. Анда устазы, сен бүгүн ушундай амал кылгын, түнү менен Куран окуп жатканда кудду мага окуп берип жаткандай окугун. Элестеткин, мен жаныңда отурам. Кудум ошондой элес менен окугун деп тапшырма берип, шагиртин жөнөтөт. Шагирти ошол түндү таң аттырып, устазынын алдына келип, устазы сурайт, канча Куран окудуң десе, жарым, Курандын жарымын, 15 параны окудум деп жооп берет. Эмне үчүн 15 пара? Сен 30 пара окуйт элең го дегенде, сиз жанымда кандай болсоңуз коркуп, аны ката окуп койбойын деген максатта коркуп окудум, ошондуктан азыраак окудум. Анда устазы, менин ишим ишке ашып жатат экен оюм дейт дагы ичинде, анда шагиртиге айтат, эми сен эртең кудум үстүңдө Жабраил алейхиссалам тургандай сезим менен Куран окугун. Анда шагирти барып окуп келет. Устазы эртеси күнү сураганда ал айтат, Бакара сүрөсүн окуй алдым. Жабраил алейхиссалам үстүндө тургандай сезим менен окудум эле, Бакара сүрөсүнү гана окудум таң атканга чейин. Анда устаз айтат, эми сен Куранды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сенин алдыңда тургандай окугун деп айтат. Анда баягы жигит үчүнчү күнү бир гана Фатиха сүрөсүн окуй алдым деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үстүмдө тургандай сезим менен Фатиха сүрөсүнү гана окуй алдым. Төртүнчү күнү устазы дагы тапшырма берип жөнөткөндө эмне дейт?
Эми сен куддум Алла субханала таала үстүңдө сени көрүп, билип турган сезим менен окугун дегенде, 4-күнү күнү шагирти келип айтат, кайсы жерге чейин окудуң дегенде, Ияка нa'буду. Ушул жерге чейин эле окудум. Фатиха сүрөсүнү Ияка нa'буду деген жерге чейин окудум. Ияка, сага гана ибадат кылабыз. Сага гана ибадат кылабыз, Алла. Ушул жерден өтө албай койдум. Эмне үчүн өтө албай койдуң дегенде, шагирти жооп берген, сага гана ибадат кылабыз деп айтып атам тилимде, бирок өзүмдүн денемде, жүрөгүмдө Аллах үчүн ибадат кылып жатамбы? Же эл үчүнбү? Же башка максат үчүнбү? Деген ой мени кыйнап, ушу аяттан өтө албадым деп жооп берет шагирт. Айтайын дегеним, урматтуу тууган, бүгүн биз канчалык ибадат кылып атабыз? Алла субханала таала кабыл кылсын. Бирок ошону Алла субханала таала мени көрүп турат, угуп турат. Алла субханала таала жакшылыгымды да, жамандыгымды да билип турат деген максатта кылып жатабызбы? Же башка дүниөнү максат кылганбызбы? Ла яштари би аяти саманан қалила. Биздин аяттарыбызды аз гана акчага сатпагыла. Аз гана акча, уламалар айтат, бул накталай акча, же болбосо маанавый акча. Кайсы нерсе десе, биздин аяттарыбызды, биздин Курандарыбызды, биздин ибадаттарыбызды өзүңнүн кызыкчылыгың үчүн аткарбагын деген. Ошондуктан Алла субханала таала сиз менен бизди көрүп турат деген сезимди, якинди, ишенимди жүрөккө алып кирмейин, сиз менен биздин ибадатыбыз туу чокусуна жетпей турматы тууган. Караңыз, бул талаба Куранды башынан аяк окуп атат, акыры келип Ияка нa'буду деген аятка чейин окуп жатат. Биздин ибадаттарыбыз аз болсун мейли, бирок ишеним менен Алла субханала таалага бекемдик менен болсун. Муфассир уламалар айткан, Алла Тааладан коркуу деген эмне деген? Коркуп үйүндө отуруп алып титиреп отуруш керекпи? Коркуу деген эмне деген? Мисалы, таква бол, Алладан корк деп айтабыз биз. Буну тафсир уламалар сиз менен бизге жакшынакай түшүндүрүп берген. Таквалык дегени би аюта ва ла юса. Алла субханала таалага моюнсунуу, Аллага күнөөкөр болбоо. Ва юшкар ва ла юкфар. Аллага шүгүр кылуу, Аллага шүгүрсүздүк кылбоо. Ва юзкар ва ла юнса. Алланы эстөө, Алланы эстебей коюудан тыйылуу. Мына ушул таква деген. Урматтуу туугандар, дагы бир алымдардан бирөөсү айткан, таквалык эмне десе, таквалык ибадатка бекем болуу десе, жок, күнөөдөн сактануу. Биринчи нерсе, күнөөдөн сактануу, бул эң чоң таквалык. Андан кийинки этабы, анан таквалык кылуу, ибадатка бекем болуу. Алла субханала таала Ал-Имран сүрөсүнүн 104-аятында, кийинки аятында, "Валтакум минкум уммату яд'уна илал хайр ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар ва улайка хумул муфлихун." Мына, нажат тапкан адамдар кимдер? Нажат тапкан инсандар, силер ушундай бир уммат болдуңар. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар. Мына ушулар нажат тапкан, бактылуу болгон инсандар. Урматтуу тууган, бүгүн инсан туулгандан өлгөнгө чейин ибадат кылып өтөт. Мечиттен чыкпайт, кандай амал кылыш керек болсо ошондой кылат. Ошол инсан бактылуу инсандардын катарына киреби деген суроо. Ал инсан абидтердин катарына кирет. Ибадаткөй инсандардын катарына кирет, бирок бактылуу инсандардын катарына кирбейт. Бактылуу инсандардын катарына ким кирет? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган. Мына бактылуу инсан. Алла субханала таала Куранында бактылуу инсанды жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган. Мындай деген жок. 5 убак намазды мечитте окуса, оразасыны кармаса, ифтарлыгын берсе, бул бактылуу деген жок. Бул абид. Бул ибадаткөй инсан. Урматтуу тууганым, ар бир инсан өзүнө таразаласын. Жашоосун элестетсин. Кайсы инсан кайсы жашоо менен жашоо кечирип жатат. Ушундай бир мечит курулуп жатат дейт. Өтө чоң алымдардан бирөөсү мечитке барып караса, чоң мечит курулуп жатат, усталар иштеп жатат, такылдатып. Бир устанын жанына барып сурайт. Эй устаке,
Эмне амал кылып жатасыз десе, жанагы биринчи уста айтат, жашоо ушул дейт. Кечке так болду, ушул жашоо. Анда жанагы алым бир аз басып экинчи устадан сурайт. Уста, бул жашоо кандай жашоо десе, жанагы уста айтат, жашоо ушул эми. Эрте менен кечке күндө бир пленка. Такылдатабыз, кайра кетебиз. Буга шүгүр деп туруп, экинчиси жооп берет. Үчүнчү уста айтат, бул мага берилген шанс дейт. Бул мага берилген шанс. Мен канчалык такылдатсам, мага акыретте Алла субхана таала ошончолук даража берет. Мен бана лиллахи масжидан, бана Аллаху бейтан фил джанна. Ким Аллах үчүн мечит курса, Аллах үчүн бул дүйнөдө мечит курса, Алла субхана таала бейиштен ал инсанга үй курат. Жашоо ушул. Ошондуктан мен кечке көрөк такылдатканга аракет кылам деп жооп берет. Үч уста үч кылды жооп. Энди сиздерге суроо. Үч инсандын кимиси жашоодо кыйналып жашайт. Үчөө тең уста. Бирок кимиси жашоодо кыйналып жашайт. Албетте биринчи адам жашоосунда кыйналып жашайт. Үчөө бир амал кылат. Бирок үчөөсүнүн Алланын алдында даражасы дагы ар башка, амалы дагы ар башка, дүйнөдөгү жашоо кыйынчылыгы дагы ар башка. Демек, инсан дүйнөдө жашар экен, анын кылган амалы эске алынбайт, анын ишеними эске алынат. Жүрөгүндөгү ишеним эске алынат. Ал үч уста бирдей 8 сааттан иштейт, бирдей тамактанат, бирдей жумуш кылат. Бирок эң кыйын жашоо биринчи устаныкы. Ал жашоосунан наразы. Анын этикады, анын ишеними жок. Кечке так, менин жашоом ушул деп айтат. Урматтуу тууган, сиз менен биз бир жерде, бир асмандын астында жашап жатабыз. Бирок ар кимдин даражасы ар кандай, ар кимдин ишеними ар кандай, ар кимдин акыреттеги сообу ар кандай. Ошондуктан момун кылган амалы кыпындай болсун, Аллага ишеним менен Алланы разылык үчүн кыла турган болсо, ал инсан дүйнөдө да бактылуу, ал инсан акыретте да бактылуу. Мусулмандын жашоосу ушундай бир кызык, урматтуу тууган. Кылган амалдары баары өзү үчүн. Кылган амалдары баары өзү үчүн. Эч бир сиз менен бизди кылган амалдарыбыз башка үчүн болбойт. Башка бирөө жооп да бербейт. Кыяматта ар ким өзү үчүн жооп берет. Дүйнө ушундай нерсе. 3 күндүк. Уламаларыбыз дүйнөнү 3 күнгө бөлүп кеткен. Кечеги күн, бүгүнгү күн, эртеңги күн. Дүйнөнү уламаларыбыз 3 күнгө бөлүп кеткен, бирок аалымдардан көпчүлүгү 3 күн эмес, дүйнө 1 күн деп айткан. Дүйнө 1 күн. Ал кайсы десе, кечеги күн сиздики эмес. Ал өтүп кетти, ал Алланыкы. Эртеңги күн сиздики эмес, ал Алланыкы. Биз жетебизби, жетпейбизби, Алла билет. Бүгүнгү күн биздики. Бүгүнгү күн меники жана сиздики. Бүгүнгү күн амал кылып кала турган, бүгүнгү күн даражаларыбызды куруп кала турган күн, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз менен бизге бүгүнгү күн берилди, эртеңги күндү күтпөш керек. Намаз окуңуз. Мен ушу жашка кирип алайын, пенсияга чыгып алайын. Ал пенсия, ал жашоо сиздики эмес, урматтуу тууган. Мен кече мындай кылып койгом, мечит салып койгом, ал жашоо да сиздики эмес. Ал мечитиңиз Алланын алдында кабыл болдубу, болбоду, ал сиз билбейсиз. Балким кээ бир уламалар айткан, акимус сала ва атуз зака. Дайым Куранында Алла Таала намазды тургазгандар, закатты бергендер деп дайым чогуу алып келет. Ошондуктан кээ бир уламалар айткан, дайым чогуу келген себептен ким намаз окубастан закат берсе, анын закаты кабыл болбойт деп айткан. Алла Таала дайым чогуу айткан. Ошондуктан канчалаган намазсыз бир туугандарыбыз жүрөт, мен закат берип койдум, мен мечит салып койдум, мен медресеге жардам берип койдум. Кээ бир уламалардын көз карашында сиздин закатыңыз өтпөйт. Эмне үчүн? Сиз намаз окуган жоксуз.
Урматтуу туугандар, намаз бул сиз менен биздин жашообуздагы эң чоң магыз. Инсан кабырга түшкөндө биринчи намазынан суралат. Биринчи намазынан суралат. Эгер намазы жакшы болуп кетсе, бүтүн кабырдагы жашоосу жакшы. Намазы жаман болсо, бүтүн кабырдагы жашоосу жаман. Сиз менен бизге бардык жакшылыктар берилген, урматтуу туугандар. Караңыз, биз жанагы талаба жакшы амалды Алла Таала көрүп турат деген себебинен азайып калды жакшы амалы. Бир Кураны бир аятка айланды. Эгерде биз жакшы амалыбызды Алла Таала көрүп турат, билип турат деген сезимди алып кирсек, анда күнөө кылып жатканда сөзсүз жүрөгүбүздө Алла Таала болот. Тилекке каршы, бүгүн биздин жашообузда жакшылык амалды Алла Таала көрүп турат деген сезим жок болгон себебинен күнөө кылып жатсак дагы Алла Таала көрүп турат деген сезим жок болот. Мисалы, ифтар берип жатасыз. Ифтар берип жатасыз, мени берешен десин деп. Атыңызды айтып коесуз. Мен атымды атап дуа кылып коюңуз. Мечитте элге жарыя кылып коюңуз. Урматтуу туугандар, булар эмне? Булар жакшылыкты эл үчүн кылгандар. Булар инсандар күнөөнү дагы эл үчүн кылат. Булар күнөө кылып жатканда элден коркот, Алладан коркпойт. Мусулман кандай болуш керек? Мусулман кайсы абалда болсо дагы Алла субханала тааладан коркуп жашообуз керек. Албетте Алла субханала таала сиз менен бизге өтө чоң жакшылык кылган. Өтө чоң жакшылык кылган. Эмне үчүн? Караңыз, бир ууру бар, бир жакшы адам бар дейли. Ошол сиз тааныган жакшы адамды бирөө келип, баланча ууру болуп кеттир деп айтса, сиз ишенбейсиз. Кандай эле ошол уурулук кылышы мүмкүн? Туурабы? Кандай эле ал инсан уурулук кылышы мүмкүн? Бул болушу мүмкүн эмес деп жооп бересиз. Эми бүтүн жашоону жараткан, сиз менен бизди жоктон бар кылган Алла субханала таала ошондой улуу зат сиз менен бизге жамандык кылыштыгы мүмкүнбү? Бир инсандын жамандыгына ишенбей жатасыз, Алла субханала тааланын сизге жамандык кылганы эч качан болушу мүмкүн эмес. Мусулманга келип аткан жакшылык дагы ал үчүн жакшылык, мусулманга келип жаткан жамандык дагы ал үчүн жакшылык. Эмне үчүн? Сизге Алла Таала бейиште бир даража койгон. Бейиште 7-чи кабат Фирдауста болот деп даража койгон. Жер асман жаралыштан 50 000 жыл мурда тагдырыңызга жазган. Бирок бул жашоодо сиз Фирдаус бейишине ылайыктуу боло алган жоксуз. Ибадатты туу чокусунда кыла алган жоксуз. Анда Алла субханала таала өзүнүн уадасынан артка кайта турган зат эмес, адилеттүү жана беришен зат. Ошол сизге койгон даражаны ылдыйга түшүрбөйт. Бул ибадат кылбады деп. Эмне кылат? Анда сизге Алла субханала таала сыноо берет, оору берет, кыйынчылыкты берет. Ошонун негизинде сиздин даражаңыз көтөрүлөт. Натыйжада сиз Фирдаус бейишке татыктуу болосуз. Демек, сизди Алла Таала даражаңызды көтөрүш үчүн сизге сыноо берип жатат. Демек, мусулманга келген жакшылыкта жакшылык, жамандыкта жакшылык. Качан инсан ушул сезимди жүрөгүнө алып кирет, ошол инсан бактылуу жашайт. Бир инсан бар, жакшылык келсе жакшылык деп түшүнөт, жамандык келсе жамандык деп түшүнсө, анда ал инсандын этикады, жүрөгүндөгү иманы алсырайт, Алланын алдында даражасы түшөт ал инсан. Бир падыша болот. Ал падышанын бир күн бармак башы кесилип калат. Бармак башы кесилип кеткенде өтө кайгырат. Мен падыша болсам го, менин бармак башым жок болсо. Вазир айтат: "Эй падышам, бул жакшылык үчүн. Кайгырбаңыз. Мусулманга келген жакшылыктын бардыгы жакшылык, жамандык да жакшылык." Анда падыша: "Менин бармагым кыркылып атса, сен жакшылык үчүн дейсиң" деп туруп зынданга таштайт аны. "Сен мага кордук сөз айттың" деп айтат. Күндөр өтүп падыша аскерлери менен сейилге чыгат, сапарга чыгат. Сапарда жанагылар индеистердин колуна түшүп калат. Билесиздер, индеистер 1 жылда бир адамды курбанчылыкка чалышат. Азыр күндө дагы бар дешет окумуштуулар. Анан падышанын аскерлеринин бардыгын курбанчылыкка салат, падышасын өзүнө кой берет. Мен неге чалбайсың десе, сен бармак башың жок экен, курбандыкка жарабайсың. Бул өзү
кайра өзүнүн мамлекетине жетип келет дагы вазирини чыгаргыла зындандан деп айтат. Вазирини зындандан чыгарып айтат, сен жакшылык бар дегениңде мен ишенген эмес экен, мына жакшылык бар экен, мен тирүү калдым. Мени кечир дегенде вазир айтат, падышам, мында да жакшылык бар. Падышка кайра ачуусу келет. Сен зынданда жатсаң го кандай жакшылык болот? Мени дагы сен кордоп атасың. Вазир айтат, эгерде мени зынданга таштабаганыңызда сиз менен чогуу барып, мен да курбанчылыкка чалынат элем. Мен бүгүнкү күндө тирүү калдым, бунда да жакшылык бар. Бирок бул окуя сиз менен биз ибрат ала турган бир окуя. Мусулмандын бармак башы кетсе да жакшылык бар. Сиз айтышыңыз мүмкүн, колу кесилип атат го, дамла кандай жакшылык бар мында? Машина сүзүшүп атат го, мында кандай жакшылык бар? Анда ушундай жакшылык бар. Балким андан да чоңураак кырсык келаткан эле Алла субхана тааланын алдын алды. Балким сиздин даражаңыз Фирдаус бейиш эле, Алла субхана таала ошол кырсыктын аркасынан сиздин даражаңызды Фирдаус бейиш кылды. Туугандар, дүйнө 3 күндүк, балким 1 күндүк. Кимге кандай сыноо келет, кимге кандай нерсе келет, бул дүйнө өтүп кетет, бирок биздин бара турган жерибиз акырет. Түбөлүктүү акырет. Ага даярданыш мусулмандардын иши. Ага даярданыш мусулмандардын иши. Тилекке каршы сиз менен биз өлбөй тургандай жашап жатабыз. Намаз жок, ибадат жок, орозо жок. Акырет бар, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен отуруп мынтип айткан. Сахабаларым, силер менен биздин отурганыбыз канчалык чын болсо, акырет ушунчалык чын. Ошо сөздү мен сиздерге кайталайм, урматтуу туугандар. Сиз менен менин азыркы айт күнүндө ушул жерде отурганым кандай чындык болсо, акырет ошондой чындык. Алла субхана таала сиз менен бизди бардыгыбызды өзү каалагандай ибадат кылып, өзү разы болгондой жашоону баарыбызга ырлоосун. Алла таала дагы бир жолу ушул күнүңүздөрдү куттуу кылсын. Майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.